бир адамдан намаз окубайсыз десем, желание жок дейт. Айламкадан сизде эмес, менде деле жок десем, айтат, анда неге окуп атасың дейт. Бул менин желаниям, менин каалоом менен эмес. Бул Аллахтын өкүмү. Акыймуссала, намазды тургузгула деген, урматтуу туган. Желанияң барбы, жокпу, муну эмне кылышыбыз керек? Ден башың таптаза турат, балагатка жеттиң, акыл эсиң жайында, анда каалайсыңбы, каалабайсыңбы, Аллахтын өкүмү. Биз башташыбыз керек, биз окушубуз керек, урматтуу туган. Өкүм менен каалоонун ортосунда асман менен жердей айырма бар. Мисалга айтканда, азыр эркектерге көбүрөөк айтайлы, үйүңүзгө бардыңыз, курсагыңыз ач, аялыңызга айттыңыз, чай алып келчи дедиңиз, макул, сиз кааласаңыз деп чыгып кетти. Жарым саат отурасыз, жок, кайра кирди. Чай алып келбейсиңби? Сиз кааласаңыз болду. Кудай буйрса, сиз кааласаңыз эле ниет бар, жүрөгүм таза деп кайра чыгып кетти. 1 саат болду, дагы деле жок да. Эми кандай абалда каласыз? Эми ошондой мамиле кылган адамга сиз кандай жооп кайтарасыз, урматтуу туган? Сөөгө берип, колуңузга эмне кере турган болсо уруп бересиз го. Алла ушунчалык мээримдүү зат, урматтуу туган, акыймуссала, намазды тургуз деп айтса дагы, сиз биз дагы эле жүрөбүз. Кудай буйрса, жүрөгүм таза, душаң таза болсо болду деп коюп. Жок, урматтуу туган, жүрөктүн тазалыгы, душанын тазалыгы бул тил менен айтуу менен эмес, балким ошол Аллахтын өкүмдөрүнү аткаруу менен душа таза болот. Аллахтын өкүмдөрүн аткаруу менен анан жүрөк таза болот. Жөнөкөй эле аткарбастан эле мен душам таза деп, жүрөгүм таза деп тилиңиз менен айтып койсоңуз, эч кандай бул, урматтуу туган, жүрөктүн тазалыгына бул далил боло албайт.